Мына ушундай бул жерде баягы чоң болуп алып, карышкы кылы жаман болот, Кичинекей киши, баягы кулагы чоң кичинекей коёнун артынан чуркап жүрүп эле бир топ азап чегет да. Мен азыркыга чейин ушулардын баягы айткан сөздөрүн колдонуп келем. Апам жазгыл угуп атасыңбы десе, слышу депчи. Келиңиз биздин конокторубуз менен тааныштырардан мурда бүгүн 4-сентябрь эл аралык тайквондо күнү менен баса белгилеп айтабыз. Жана бүгүн машыктыруучу спорт чебери 3-чү дандын эл аралык кара курдун ээси Ислам Жылкычиев жана 1-чи эл аралык кара курдун ээси спорт чебери Кылыч Рыскелдиев. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Атаңыздар менен. Рахмат. Байрамыңыздар менен. Рахмат. Майрамдык мындай кандай? Жакшы абдан. Даярдыктар кандай болуп атат майрамга? Даярдыктар себеби болгон жок. Эпидемия байланыштуу да. Эгерде эпидемия болбогондо биз даярданбакпыз. А эгерде конокко биз сиздерди чакырбаганда кандай күн болмок сиздердики? Азыр уктап Азыркы учурда жок уктабай. Машыгып, албетте. Эртең менен туруп чуркап. Кадимкидей эле күн. Сергек. Негизи эле машыгууга бир күндө канча убакыт коротосуздар? Бир күндө негизи чоң спортчулар 4 сааттан коротот да. Эгерде мындай жөнөкөй адамдар 2 саат, 1,5 сааттык убакыт. Ошондо сиздер 4 саат убакыт коротосуздар, Азыркы учурда 3 саат. 3 саат, Эң жакшы. Анан деги эле мен кызыгып интернеттен карадым, ИТФ, ВТФ, ГТФ деген тайквондонун баягы эмелери бар экен, түрлөрү. Ошонун айырмачылыктарын айтсаңыздар. Кол менен, бут менен деп бөлүнөт, Мисалы бизде бүгүнкү майрамда айта кетсем, 4-сентябрь 1994 жылы Олимпиялык комитеттин уюшунда Парижде олимпийский вид спортунун катарына кирилген да биздин тайквондочу. Ошол себептен бизге бүгүн майрам. Ошондон бери белгилеп. Ошондон бери. Бул олимпийскийге кирилген ошол. Олимпийский спорт түрүнө кирилген катарына. Бирок азыркы учурга чейин көптөгөн спорттун түрлөрү ошол олимпиада түрлөрүнө кире албай жүрүшөт. Эмчекте биле кетсек. Биз ошо киргендиктен аябай сүйүнүп жатабыз. Эң жакшы. Түрлөрү болсо, мисалы ВТФ, ГТФ бөлүнгөн себеби бул кандай десем, мисалы как волейбол менен баскетболду десемчи болот да. Мисалы биз жакта мелдеш учурунда ар кандай шлем, защиткалар кийилсе, башка түрлөрдө болсо андай кийилбейт. Травма опасный болуп калышы мүмкүн да. Бут менен, кол менен деп бөлүнөт го. Ошол кандай болуп калат? Жалаң бут менен бет төшөккөрбү же жалаң кол мененби? Ошондой да түрү бар го? Биздики ВТФ жалаң эле бут менен да, кол менен ичке эле урса болот. ИТФ, ГТФтер алар уже колдор менен кошуп, шлеми жок ушундай да. Алар бирок олимпийский вид спорта эмес, только биздин эле ВТФ. Баягы сиздерди аябай бир мындай жүрөк толкунта турган, кубанта турган бир жаңылык уктук. Кореяда өткөн ушул баягы мелдеште баягы биздин туубузду бийиктикке желбиретип, ошол медалды бизге алып келди деп. Ошол тууралуу айтсаңыздар, Кореядан кандай мелдеш болду? Кореяда азыркы эпидемия байланыштуу учурда онлайн мелдеш өткөрүлгөн. Ошол онлайн мелдеште биздин спортчулар бияктан видео тартып, ошол жака кетип киришкен. Алжанда жыйын натыйжасында көптөгөн жыйынтыктарга жетишкен да, 1-чи, 2-чи, 3-чү орундарды алышкан. Айтыңыз, Кылыч, медалды тагым келсиз, ошолордун тарыхына кайрылсак. Мен өзүм болсо, уже бир 10 жылдан бери машыгам. Бuyakta ар кандай бир соревнованиялардын орундары да. Көбүнчө биз Эң сыймыктанганыңыз кайсы? Эң сыймыктанганым бул международный соревнования. Бул Тажикстанга чыгып 1-чи орунду алып келгем. Жана дагы эң сыймыктанганым бул 1-чи орун. Эң башында кичинекей кезинде 1-чи соревнования чыгып 1-чи орун алып, аябай кубанычтуу момент болуп, ушу медалды көпкө чейин билип калтырдым. Бул соңку жеңишиңиз. Ооба. Соңку жеңишиңиз. Деги эле Кыргызстанда тайквондо күрөшүн баягы жайылтуу үчүн деги эле федерациядан аябай колдоо керек. Ошол федерация тууралуу айтсаңыз. Канча машыктыруучу азыркы этапта эмгектенип жатат? Биздин федерация 2014-жылдан бери иштеп келе жатабыз. Азыркы учурда 400төн ашык спортсмендер бар, 10го жакын машыктыруучулар бар, 30га жакын спорт чеберлер бар, талапкерлер бар, спорт чеберлерге 30га жакын. Ар кайсы областтарда да бар биздин филиалдар. Канча жаштан баштап машыгууга болот негизи? Негизинен машыгууга 5-6 жаштан баштасак болот да.
Негизи мен ушул спорттун карате түрүнө кызыкчумун да. Анан эми кечээ күнү мен карате менен баштаймын деп айтып алыптым. Тайквондого өтүп кетсем, көрүүчүлөр бир аз ыңгайсыз болуш керек. Карате менен тайквондонун айырмачылыгы кандай болот? Тайквондо менен каратенин мисалы карате более кичине жесткийраак да. Себебі ал жақта біз айтып кеткендей баса бөліп кеткендей жаңағындай накладкалар кийбейт, шиттер кийилбейт. Кайсынысы жеңилирээк? Жеңилирээк эми аргимдин ою ар кандай да, мисалы кээ бир болсо каратеге тартат, кээ бир болсо тайквондо, же болбосо жудо, самбо дегендей элечи. Эмне үчүн ушул тайквондону тандап алдыңыздар элесиздер? Мисалы мен дегенде кичинекей бала кезимен мен болсо ата энем Канча жаштан? Где-то 5-6 класста. Мектепте ишара болгон болчу, биз ошол жерде концерттик эмеде көрүп отурганбыз. Көрүп отурганда ошондо балдар чыгып келип, ар кандай доскаларды сындырып, өзүнүн үйрөнгөндөрүн көрсөткөндө ошол жерден мага жагып калган. Жүрөгүмө жакын калганда ошол кездечи. Ошол күнү эле үйгө барып, ата энеме айтып, мен ушундай спортты тандадым, ошол жерге барам деп, ата энем жетелеп алып келген. Биздин ошол залга Докторбаев Убайдулла Фатылович мен машыктыруучум болот. Негизинен канча беттеш өткөрүп, канча баягы эмеңиз бар, чемпиондук медалиңиз бар? Медальдар көп эле жакка чыгып жүрөбүз, эл аралык мелдешке деле чыгып жүрөбүз. Мисалы деген эмеге чейин, Россияга чейин деле барып келгенбиз, Алмата, Казакстан. Медалдар толтурат эле мындай. Медалдар тилекке каршы жетишпей калды алып келгенге. Сиз эмне үчүн ушул тайквондону тандап алдыңыз? Айтып кеткендей, биздин мектепте өтөт спортубуз тайквондо. Анан мен дагы кичинекей 2-класста атам менен отургам мектепте. Анан балдар болсо катышып аткан. Анан көрүп келеличи деп мага да аябай жагып, мен дагы атамды кечке күнү-түнү суранып, мен да ушинтип келип, анан калып калгам. Ошондо 10 жылдан бери машыгасыз, 10 жылдан бери машыгам. Анан былтыр Италияда дүйнө чемпиондугу болгон экен. Ошолдон федерациядан бай жеңиштер алындыбы? Жок, биз жака ал жака жиберилген эмес. Эмне үчүн? Ал жака эми негизинен отбор кылыш керекпиз, биз бияктан даярданыш керекпиз. Бизде көптөгөн азыркы учурда федерациялар бар да. Ошолордун арасында биз мелдешип уюштуруш керекпиз. Тандалып чыгыш керек да. Тандоо болуш керек, э? Тандоо болуш керек, албетте. Анткени Кыргызстандын деңгээлин туу чокусун көтөрүш үчүн татыктуу спортсмендер баш керек да, ал жакачы. Эми азыркы учурда жаман-жаманды айта бербейли, бирок айтылат эмеспи эми? Майрам эмеспи? Бүгүн майрам. Айтылат эмеспи? Спорт бул сергек жашоонун образы, спорт деңсоолуктун булагы депчи. Биз көрүп жаткан ушул тайквондого кызыккан, негизи ушул спортко кызыгып жүргөн, анан спортко кызыкпай жүргөн көрүүчүлөргө, жаштарга кандай кеңеш берет элеңиздер? Спорт менен машыкла демекчимин, себеби дегенде бул сергек жашоого алып келет. Ар дайым энергиялуу, ар дайым адам энергия топтоп жүрөт да, мында постоянно деген. Ошол спорт менен машыгасыздар. Тайквондодон тышкары дагы кайсы спортко кызыгасыздар? Мисалы тайквондодон сырткары футбол, волейбол, эгерде беркиндей спортторго алып келгенде күрөш, бой без правил деген жагат, мисалы көрүп жүрөбүз, колдойбуз аларды дагы. Мисалы сизди жогоруда эле атын атап кеттиңиз, өзүңүздүн машыктыруучуңузду. Анан сизге берген баягы кандай десем, бир башкача бир эме менен берди да, анан кийин сиз дагы ошону кайталап эле бересизби же бир кандай өзгөчөлүктөрүңүз бар? Өзгөчөлүгү ар ким сизде азыр машыктыруучубуз, ар адамдын өзгөчөлүгү бар. Методикасы, мисалы машыктыруучунчу. Бирөө болсо мисалы катуу кыйкырып же болсо машыктырат, беркиндей машыктыруучулар башкача мамиледе машыктырат да. Мисалы андай колдонбой, психикалык, моралдык жактан баланы басымдатпай. Ошолдо аябай көп салым берилет да. Кичинекей балагачы. Анан айтсаңыз, мына канча жылдан бери машыгып жүрөсүздөр, анан бүгүн 4-сентябрь майрам деп калдык. Буга чейин азыр карантин болуп, эч кандай иш чара болбойт дедиңиз, буга чейин кандай иш чаралар өтчү эле?
буга чейин мелдештер өтүп келе жаткан. Жакында эле ушу академиянын биздин 5 жылдыгыбыз болгон. Эл аралык турнир болгон болчу. Ал жакка болсо Казакстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан, Россиядан келген спортчулар болгон болчу. Чоң мелдеш болгон да. Анда жигиттер силерге терең ырайчылык билдиребиз. Айрамыздардан куттуктайбыз. Артыңыздардан да шакирттер тарбиялап, биздин желекти бийиктикке желбирете бериңиздер. Албетте, баягы жыйынтык болсо, анан мамлекет тарабынан да сиздерге колдоо баягы күч болот деген үмүттөбүз. Бизде бүгүн азыркы тапта сиздерди туугандарыңыздар көрүп жатат, деги эле бүтүндөй кыргыз эли көрүп жатат. Бүгүнкү майрам менен куттуктап, жакындарыңыздарды, өзүңүздөрдүн досторуңуздарды экранга кайрылып салам жолдоп алсаңыздар болот. Биринчиден урматтуу кыргыз элим, өтүп кеткен эгемендүүлүк күнүңүздөр менен куттуктамакчымын чын жүрөктөн. Айта кетчү саламыбыз бул биздин бир туугандарыбызга, ата энебизге, жана жакын досторубузга, жана биздин машыктыруучуга Токторбаев Убайдулла Фатылаевичке. Саламатсызбы? Бүгүнкү бүт тайкондо катышуучу машыктыруучуларга салам айтам. Майрамыңыздар менен. Сиздерге чоң рахмат. Майрамдык малай жакшы улансын. Ар дайым эле ушул спортко үндөп жүрө бериңиздер элдерде.